Бишкекте күн ысык деп көлдө эңсе отурсак, Балыкчы шаарында 18-июлда чоңдугу бармактай болгон мөндүр жаады. Кабарларга ылайык, мөндүр 10 мүнөттөй түшкөн, алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Бул сүрөттөрдү социалдык тармактарга күбөлөр жарыялашкан. Эми Борбор Азия боюнча аба ырайы кандай болуп жатат? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк тааныштырам. Саламатсыздарбы? Атлантикалык циклондун көпчүлүк бөлүгү Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кытайга карай багыт алды. Буга байланыштуу эртең Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында жаан жаап, ал чагылган менен коштолот. Ал эми Казакстанда бүгүн жаан катуу жааса, ал эртең мелүүн жаайт. Астана жана Алматы шаарларында кез-кез менен өткүн өтүп турат. Өзбекстанда күн ысык, Фергана өрөөнүндө эртең менен жааган жаан көпкө созулбай күн чайыттай ачылып кетет. Түркмөнстанда абанын температурасы ченемден сырткары ысык болот. Тажикстанда болсо эртең күн ачылып, аба ырайы жаан-чачындан соң жагымдуу салкын болот. Кыргызстанда 20-июлда күндүз Кыргыз тоо кыркаларында жана Ысык көл облусунда кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күңкүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. Көрүшкөнчө сак болуңуздар.